19 октябрда Москва шаарында Дүйнөлүк цивилизация университетинде мекендеш арасында кыргыз тилин даңазалаган эсте калаарлык маданий кечи болуп өттү. Кечүүгө Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча Улуттук комиссиянын төрагасы профессор Каныбек Осмоналиев жана Кыргызтес мамлекеттик мекемесинин директору, Кыргызтес системасынын түптөөчүсү Топоева, Ставинская Батма Булуталиевна катышты. Кечинин акагында Кыргыз Республикасынын гимни жана Россия Федерациясынын гимни жаңырып, манас айтылып, андан соң Москвадагы кыргыз коомчулугундагы кыргыз тилинин абалы тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча Улуттук тил комиссиясынын Россия Федерациясындагы коомдук өкүлү Бапанов Багыт Шириевич баянама жасады. Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин кеңешчиси Байымбетова Гүлбарчын Сулаймановна элчилик кыргыз тил жана маданият тармагында иштеген коомчулуктарды колдоп иш алып баргандары тууралуу сөз сүйлөп, коомдорго ийгиликтерди каалап кетти. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча Улуттук комиссиянын төрагасы профессор Каныбек Осмоналиев сөзгө чыгып, өзүнүн иш пландары жана тилибизди даңазалоо боюнча сүйлөп берип, эл менен суроо жооп баарлашуу жасады. Кыргызтес мамлекеттик мекемесинин директору, Кыргызтес системасынын түптөөчүсү Топоева, Ставинская Батма Булуталиевна да сөзгө чыгып, өз ойлору менен бөлүшүп, кызыктуу маек куруп беришти. Этностор аралык мамилелер боюнча Россия Федерациясынын президентине караштуу комиссиянын эксперти, Аксакалдар кеңешинин төрагасы Тукуров Раим Куларди Маматович, Тимирязев университетинин профессору Турсунбай Куатбековдор сөзгө чыгышты. Ошондой эле Мирвам окуу борборунун директору Адышева Роза, Маданий көчмө музейинин негиздөөчүсү Казакбаева Дамира, Аян жаштар театрынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Кузубаева Айнаш айымдарга сөз берилип, ийгиликтери тууралуу мекендештер менен бөлүштү. Москвадагы лингвистика университетинин 3-курсунун орус улутундагы студенттери жана Москвадагы мекендеш активисттер маданий чөйрө инсандары сахнага чыгып, кыргыздын улуттук аспабы комузда күй чертип, поэзия окуп, ыр тартуулашты. Маданий кеченин акырында мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиевич Москва шаарында эмгектенип жүргөн активист мекендештерди тил комиссиясынын сыйлыктары менен сыйлап, ийгиликтерди каалады. Кеченин уюштуруучулары Москва шаарындагы кыргыз диаспора кеңеши жана мамлекеттик тил комиссиянын Россиядагы өкүлчүлүгү болду. Учкунбек каналы, Москва шаары.